Конституциянын жаңы долбоору өткөн жылы 17 ноябрда Жогорку Кеңештин 80 депутатынын колу коюлуп талкууга чыгарылган. Андан соң президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун жарлыгы менен 20 ноябрда Конституциялык кеңешме түзүлгөн. Бизге түшкөн долбоорду биз ошо долбоордун негизин иштеп, андан дагы жакшыртып, мына ошону бүгүн күнгө чейин алып келдик дагы. Мына бүгүн болсо ошо акыркы биздин заседаниябыздын аягына чейин ошо долбоордун беренелери талкуу жүрдү. Ошолордун баардыгын биз карап туруп, анан ошо жумуш күнүнүн аягында биздин Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү ошо долбоорго өздөрүнүн добуштарын беришти. Кеңешме 2 айдан ашуун убакыт сунушталып жаткан долбоордун ар бир беренеси менен тыкыр иш алып барды. Конституциялык түзүмдүн негиздери, жарандын жана адамдын укуктары эркиндиги жана мамлекеттик бийлик органдары аттуу 3 секция түзүлгөн. Иш ачык айкын жүрдү. Бардык тараптардын сунуш пикирлери эске алынып, алымча кошумчалар камтылган. Закон чыгаруучу, аткаруучу, сот бийлигин кантип ошол бийликтердин ыйгарым укуктарын уюштурабыз, кандай бир максат менен ушул биринчи сот бийлигин мындай көз каранды эмес кылабыз, кантип жогорку кеңешти күчтүү бойдон калтырабыз, парламентаризмди өнүктүрүп, анан ушул президентти жана өкмөттүн ролун кандай чечебиз деген ушундай маселелер турду астында. 10 январда өткөн референдумда эл президенттик башкарууну тандап алган. Конституциянын жаңы варианты дагы так ушул системага багытталгандыктан мамлекет башчынын жоопкерчилиги күчөтүлдү. Президент аткаруу бийлигинин башында болуп, республикада орун алган ар бир маселе үчүн керт башы менен жооп берет. Практикада көрдүк да, президенттик администрациясы 1 миллиард 200 миң бюджет. 100 адам. Премьер-министрдики 2 миллиард бюджет. Bir ile işte kaytalap açtı. Birini intriga. Ошодан кетиш үчүн президенттик башкаруу болду. Түшүнүк. Американын форма правления, Франция 2-3 мамлекет. Конституциянын жаңы долбоору боюнча президенттик администрациянын башчысы өкмөттү жетектейт. Ал эми финансы министри анын орун басары рангында болмокчу. Bir adam президенттин алдында баш ийсин, аппарат президентке өкмөт деген түшүнүк жок. Аткаруу бийлигине bir аппарат иштесин деген ой. Президент başında, kabinet ministrlerinin төрагасы, ал администрация başçısı. Sizler hukuk берип атасыздар, президенттин укугуна администрациясын түзөттү. Ошол укук менен администрация başçысынын орун басары бөлүм башчылары түзүлөт. Орун басар кабинет министр төрагасына да баш ийет, президентке баш ийет. Bir тармактуу, bir тутумдуу бийлик башкаруу болот туугандар. Көпчүлүктүн сынына кабылып келген депутаттардын саны 90го кыскара, түз шайлоо кайтарылат. Мындан тышкары депутаттардын мандатын чакыртып алуу процедурасы камтылды. Ал эми парламенттик шайлоо системасы тууралуу чечимди жогорку кеңеш кабыл алат. Эркин жана көз карандысыз сот бийлигин орнотууга дагы аракет көрүлдү. Долбоорго ылайык сот адилеттүүлүгү боюнча атайын кеңеш түзүлүп, анын 3/4 экиси соттордун өзүнөн турмай болду. Көпчүлүктүн кызуу талкуусуна алынган элдик курултайдын ыйгарым укуктары кеңейди. Аталган институт багыттоочу кеңешүүчү коомдук жыйын болот. Сөзсүз курултай керек. Себеби 3 жолку революция болгондо президенттер качып кетти. Түшүнүктүү кайсы Парламент болсо жок болду, паралич болду. Кудай эле сактады. Ошон үчүн курултай берге сөз. Курултай институтун биз ошол жалпы өкүлчүлүктү коомдук жыйын деп жалпы ушул Конституциянын долбооруна киргиздик. Мындан тышкары калган ушул курултайга келүү тартиби, курултайды түзүү тартиби бардыгы тең конституциялык мыйзам менен аныкталат деген норманы киргиздик. Адам укуктары жана эркиндиктери багытында эл аралык стандарттарга жооп берген нормалар иштелип чыкты. Долбоордо социалдык маселелер күчөтүлүп, так классификацияга бөлүнгөн. Президенттин алдында балдар укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүк кызматты түзүү чечими кабыл алынды. Социалдык жана экономикалык укуктарды өнүктүрүү боюнча социалдык жактан коргоого муктаж болгон жарандарды, майыптарды, пенсия жана жөлөк пул алуучуларды жана башка ошол сыяктуу топтогу адамдардын укугун коргоо боюнча, алардын эркиндиктерин алдыга жылдыруу боюнча бир топ жаңы укуктук ченемдер ошол иштелип чыгып сунуш кылынды. Жалпы 118 берене бар. Анын 22си Конституция
Конституциялык түзүлүштүн негиздери боюнча 45 адам укуктары жана дагы 45 бийлик органдары тууралуу жазылган. Сунушталып жаткан долбоордун негизги өзгөчөлүгү эл бийлиги күчөтүлдү. Бул жолу Конституция 11 жолу өзгөртүлгөнү турат. Белгиленгендей, мурдагыдай саясий эмес, социалдык мүнөздөгү баш мыйзам иштеп чыгуу аракети көрүлдү. Жалпы түзүмүнө кеңешменин 67 мүчөсү макул, бирөө каршы добуш беришти. Долбоордун акыркы варианты эми жогорку кеңешке жиберилет. Парламент аны кайрадан карап, референдумга алып чыгуу боюнча демилге көтөрүшү мүмкүн. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.